Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Премьер-министр Сапар Исаков Улуттук энергия холдинг компаниясы ачык акционердик коомунун башчысы Айбек Алиевди кызматтан алууну тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык бүгүн Исаков ведомстволор аралык комиссиянын ишинин жыйынтыгында ТЭЦте түзүлгөн кырдаалга жооптуу кишилерди аныктаган. Өкмөт башчы ведомстволор аралык комиссиянын корутундусун карап чыгып, ТЭЦтеги абал кызматкерлердин шалаакылыгынан улам чыкканын айтты. Ошондой эле ТЭЦтеги кырдаалдын келип чыгышына тийиштиги бар атка минээрлердин, жетекчилер жана кызматкерлердин аракетине юридикалык баа берүү үчүн башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгонун, учурда тергөө жүрүп жатканын кошумчалады. Исаков ведомстволор аралык комиссиянын корутундусун колдоп, Бишкек ТЭЦиндеги ыкчам аракеттеги персоналдын аракети аварияны жоюу боюнча талап кылынган инструкцияны бузуу менен ишке ашканын айтып, комиссиянын корутундусунда аталган жооптуу кишилерди дисциплинардык жоопкерчиликке тартууну тапшырды. Айбек Алиев Улуттук энергия холдингти башкарып турганда жылытуу мезгилине даярдык көрүүгө жооптуу болгону үчүн иштен алууну чечтим. Мен ведомстволор аралык комиссиянын изилдөөсүнүн жыйынтыгын күттүм. Процесс учурунда Улуттук энергия холдинг ТЭЦти модернизациялоо боюнча негизги темаларды депутаттарга жана коомчулукка жеткиликтүү түшүндүрүп бере алган жок, деди Исаков. Башкы прокурор Индира Жолдубаева өзүнө жүктөлгөн милдеттерди тийиштүү түрдө аткарбай жаткандыгына байланыштуу иштен алынууда. Бул тууралуу Сооронбай Жээнбековдун жолдогон сунуштамасында айтылат. Эскерте кетсек, бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңеш регламенти боюнча комитети аталган маселени бүгүн жабык эшик артында карап, бир добуштан колдоп берген. Эми аны парламент 11 апрель күнү карамакчы. Жалпысынан өткөн жылы республика боюнча 235 адамга, анын ичинде камакта отурган 23 адамга актоо өкүмү Ошол эле учурда мамлекеттик бийликтин жана башкаруунун борбордук органдарына, алардын аракеттерине карата жарандардан көптөгөн даттануулар түшүүдө. Мындан тышкары, бир да күнөөлүү кызмат адамы кылмыш жоопкерчилигине тартылган эмес жана кылмыш жаза кодексинин 322-беренеси боюнча соттолгон эмес деп айтылат документте. Мындан тышкары, Жолдубаевага өлкөдөгү антикоррупциялык чараларды координациялоо боюнча милдет жүктөлгөнү, бирок башкы прокурор тарабынан көтөрүлгөн коррупцияга каршы күрөшүү боюнча чаралар жетишсиз болуп, былтыркы отчетундагы кемчиликтерди жойбогону, прокуратура системасындагы жогорку кызмат адамынын милдеттерин бузуп, Жогорку Кеңештин чечимин аткарбаганы жүйө келтирилет. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев бүгүн улуттук кардиология борборуна чыгарылат. Бул туурасында жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. Текебаев Бишкектеги номер 47-түзөтүү колониясына жаза мөөнөтүн өтөдү. Өмүрбек Текебаев бүгүн улуттук кардиология борборунда кезектеги медициналык кароодон өтөт. Андан соң дарыгерлердин консилиуму болот. Анын жыйынтыгына жараша ооруканага жаткырылып, же кайра эле соттолгондор үчүн медициналык мекеме катары эсептелген түзөтүү колониясына жиберилет деп айтылат маалыматта. Здравствуйте, как вы себя чувствуете? Нарында сууга агууга аракет кылган 78 жаштагы эненин өмүрүн шаардык тургун менен милиция кызматкери сактап калды. Бул тууралуу Нарын шаарынын 45 жаштагы тургуну Жыргалбек Шакеналиев билдирди. Анын айтымында, бүгүн 10 апрелде эртең менен саат 9 чамасында жумушка бара жатып, Нарын суусунда аккан карыяны көрүп, аны куткарууга аракет кылган. Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнүн айдоочусу милициянын ага сержанты Жаныбек Асанбеков сууга аккан Нарын шаарынын 78 жаштагы тургунун куткарып, тез жардам кызматын чакырышканын билдирди. Окуя болгон жерге Нарын шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери барып, 1940-жылы туулган Нарын шаарынын тургуну белгисиз себептерден улам өзүн өзү өлтүрүү максатында Нарын суусуна түшүп кеткендигин аныкташкан. Ал эмени милиция кызматкерлерине үйдөн чыгып Нарын суусунун жээгине барып, ойлонуп отурганын, андан соң өзүн жаман сезип, өзүн өзү өлтүрүү максатында сууга түшкөнүн билдирген. Анын мындай аракетине эч ким күнөөлүү эместигин кошумчалаган. Шаканат Жыргалбекмин, ошо Эмсоодо турам, жашаган жерим. Эртең менен ошо 9 чамасында ошо базарга кетип бараткам, жумушка. Кетип баратсам, анан ошо Нарын суунун жээгинен келатыптыр, ошо апа. Анан ошол экени куткардык, тиги кошунамдагы несе болчу, анан алда жумуштан келет, аны кыйкырдым. Экөөбүз чогуу анан сүйрөп чыгып, апаны общий эме кылдык. Анан тиги чакырды эмеге.
милицияга чакырдык, реанимациядан эме келди деп баарын. Жүрүккен ата. Салып бердик ошол болгон эме. Көчөгүнү нарядталгам саат эртең менен 9:30 чамасында кызметтеги суткалык нарядымды өткөрүп коюп, үйүм Нарышын жээги шагында, үйгө келатып, столдун жээгинен кошуна байке бир 5 метр шараккан жерде агып атканын көрдүм. Анан карасам ошол бир кызыл көнүкчөн адам экен. Түйрө адамды тартып чыгыптыр. Анан сразу чукап барып жардамдашып, чыгардык. Кайсыл аймакта болот? Могу Нарын шаарындагы тиги Курзовой автобазанын тушунда, Нарышын жээгинде. Ким экен ошондо суудан чыгарган киши? 78 жаштагы апа экен, аты жөнүн сураган жокпуз. Нарын шаарынын тургуну экен. Ушул тегеректе жашайт окшойт. Эмне болуп түшүп кетиптир, атайын бар? Атайын эле түшкөнүн билген жокпуз, ошо өзү түшүп кетти. Анан эмне кылдыңыздар? Чыгардык, куткарып чыгардык. Тиги байке ошол чыгара албай атыптыр, суну 5 метр агып, ошо моюнуна чейин шаарга кирип барат, бирок агып, анан кирип мен жардамдаштым, суга кирип барып. Бер жака жээкке чыгарып, сразу эле тез неме үшүп калыптыр апа. Колдору буттары тырышып, анан тез жардам бөлүмүн чакырып, анан бул шаардык ички бөлүмүнүн атайын оперативдик кызматтарын чакырдым. Анан скорыйга салып, буга биринчи тез жардам көрсөттүк. Ош шаарындагы Алишер Навои көчөсү менен Абсамат Маселиев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан 2 кабат үйдүн эскилиги жетип калгандыгына байланыштуу аталган үйдүн жашоочулары бир топ жылдан бери документтерин даярдап оңдотууга инвестор издеп келишкен. Акыры инвестор табылып, жашоочулар батирлерге кетип, үйдү оңдоого калтырышкан. Жалпы 51 үй бүлө жашаган үйдүн оңдолушуна каршы чыгып, инвесторго өз талабын койгон Альберт Рахманжановго калган 48 үй бүлө нааразычылыктарын билдиришет. Бул жактан качан чыгып кеттиңиздер, үйдө качан бошотуп бердиңиздер, азыр кандай болуп атат, кандай жашап жатасыздар? Бул жактан биз сентябрдын башында чыгып кеткенбиз. Үйлөрүбүздү бузуп өзүбүз квартираларга чыкканбыз. Азыр ушу квартираларда кыйналып жашап жүрөбүз азыр бардыгыбыз. Ушул үйдүн жаңы үй түшүп калат деген үмүт кылып гана отурабыз да. Анан калганына кантип атат 51 батир. Мурдагы бир бөлмөлүү эмес, анда бир бөлмөгө 5тен кириш керекпи? 5тен кожолук кириш керекпи? Кантип салынат? Бул бир. Экинчи, ал доля сурап атыптыр. Бүгүн бүтүн салып аткан имараттын аянтынын 8% дейт. Ал эсептеп келгенде миллиондогон акчалар болот да. Заключение жок. Комиссияга входит как өзү берде жашаган адамдар кирет, плюс потом архитектурадан кирет, мэриядан кирет да. Уже ал жок, ал биринчиден. А потом экинчиден, буну бияка куруш үчүн бул заявление менен госархитектурага барыш керек. Что я здесь собираюсь строить. Почему? Потому что берде не только дом берде курулат, берде затрагиваются коммуникациялар. Телекомдун коммуникациялары, суу боюнча, газ боюнча берден өткөн да турабалар. Ошолор биринчи согласование алыш керек, ошолор болгон эмес. Бишкек Торук-Артуна жолунда жаңы жасалган жол көп өтпөй жарактан чыгууга аз калып жарылып кеткен. Бул видео менен көрүүчүбүз бөлүшкөн. Бишкек Торук-Арт жолу жаңы эле бүткөн жол моюнтуп жарылып ачылып атат. Москва районундагы Нарзан Капчыгайына бара жаткан жолдо көчкү түшүп, жолду тосуп калган. Жергиликтүүлөрдүн айтымында айыл өкмөтү кабардар болуп туруп, тиешелүү чараларды көрбөй келет. Жолдун тосулушу жашоочуларга гана эмес, туристтерге дагы тоскоолдук жаратууда. Мынакей, тетиге ак мөңгүлүү тоолор бул ошо. Нарзан суусунун башаты бул, ак суунун башаты ошол башталышы ошол Нарзандан башталат. Тилекке каршы мынакей барып ошол жердеги Нарзан суусун тарталы силерге көрсөтөлү десек, мынакей көрдүңөрбү? Жолду бөгөп, бул жерден жер көчүп, жолду бөгөп калыптыр. Ошо шартка байланыштуу мынакей ошо Нарзанга өтө албай койдук мынакей. Мына жолду бардыгын тең жаап калган, бул бир нече метр жерди жаап калыптыр. Мынакей кар көчкү биягында болсо мына ак суу агып жатат. Мынакей кар көчкүсү аябай көп жерде ошо бир нече жерди алып түшүптүр. Момундай карагылачы балдар, мына кар канча жерди жолду бир 500 метрдей жерде ошо жолду бөгөп, Нарзанга кетүүчү жолду ошо бөгөп калыптыр мынакей.
ак суу суусу болсо мынтип ылдый көзсө жакшынакай агып жатат. Жалал Абад облусундагы Майлуу суу шаарынын тургундары булганыч суу ичип келишет. Анын кесепетинен ооруга чалдыккандар дагы аз эмес. Нааразы болгон жашоочулар тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнүшөт. Жалалабадская область, город Майлуу. Вот такую вот воду пьют здешние жители. Кофе. Сливки хоть добавляют. В общем, работающие. Урматтуу Үмүт ТV телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди туш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.